Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде мыйзам жана турмуш программасы. Бул көрсөтүү Жогорку Кеңештин жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалды. Бул апта ичинде Чингиз Айдарбеков Федералдык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагалыгынан чакыртып алынды. Бул маселе Жогорку Кеңештеги 4 фракциянын чечиминин негизинде киргизилди. Чингиз Айдарбековичке шек келтирген, жүрүм турумуна, кийимине шек келтирген адам жок. Депутат жок. Мен мисалы үчүн сыйлайм. Мен айтат элем, силерден дагы көбүрөөк Чингиз Айдарбекович азыр Кыргызстандагы сабаттуу, билимдүү иштеп бараткан жаш жигиттердин бири. Бирок азыркы көтөрүлгөн маселе бул чек ара жөнүндө маселе эмес. Азыркы көтөрүп жаткан маселе кемпироват жөнүндө эмес. Азыркы көтөрүлүп аткан маселе жыйынды ачып, жыйынды өткөрүп, анын акырына келип жоопкерчиликтен качып, жыйындын чечимине кол койбогондугу үчүн. Шуну түшүнүп алгылачы, жолдош депутаттар, туугандар, бир туугандар, анан мен деле отуруп алып бир нерсеге жөн эле кол коюп коет деген кишилерден эмесмин. Ошондуктан айырмалагыла, бул чек ара бул жерге тиешеси жок. Урматтуу төрага Чингиз Айдарбековду ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча АК пресске чыкты, 5 фракция колдоп атат деп. Анын ичинде элдик турат. Элдик колдогон жок. Сиздин алдыңызда кагаз жок же барбы? Мен ойлойм, биздин фракцияда чечим андай чыккан жок. Эгерде комитет чечим кабыл алса, төрага катары сөзсүз кол коюш керек деп. Кыргызда бир сөз бар, атка түштүң, отко түштүң деп коет. Бир бийлик эткенден кийин экинчи бийлик келип, документтерди көтөрүп, койгон колу менен жоопкерчиликке тарткан фактылар толтурулуп атпайбы? Мына тарых музейин оңдой коем дегендер кол коюп эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Кумтөр боюнча кол койгондор эмне болушту? Канчадан жатып чыгышты тигил жакка? Ошондой кепилдик барбы? Кийинкилер мыйзамды билеби, регламентти сыйлайбы? Бул биринчи. Экинчиден, өзүнүн жүйөсүн айтып атат, ал күнү мен документтерди кабыл алган жокмун, регламент боюнча кеткен жок, процедура сакталган жок, ошон үчүн кол койбойм деп. Макул. Кимдир бирөө мага түшүндүрүп бере алабы? Ушундай учурда, мисалы, кээ бирлери каршы добуш берди, кээ бирлери макул добуш берди. Протокол түзүп, жөн гана протокол, ар кими кандай добуш берген, ошонун колуна тушуна кол коюп туруп андан кийин документ тариздесе болобу? Ушуну ким мага түшүндүрүп бере алат? Элмурза Ракиевич айтып кетпеди. Комитет бул коллегиалдуу орган. Ал жерде каршы добуш береби, за добуш береби, бул жерде кемпироват эле эмес, башка жумуштар боюнча дагы комитеттин алып барган төрагасы же орун басары функциональный обязанности кол коюп, ошону бекитип бериш. Андыктан бул жерде мен Чингиз Азаматовичтин өзүнүн жеке жанакысына эмес, мен жалпы жумуш боюнча айткым келет. Бул киши аябай бир опыттуу дипломат, жана башка МИДтерде, посольстволордо иштеген. Бирок мына юридический жагын караганда могу регламентке таянып иш кылышыбыз керек да. Мына жаңы шайланып келгенибизде бизге ушул эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти Альянс фракциясына бергенсиңер. Депутаттарга рахмат. Ошол убакта мени дагы 2 айга колдоп бердиңер. Андан кийин Чингиз Айдарбековду колдоп бердиңер. Фракцияны уят кылбай, татыктуу эл тарапта болуп, мындай сабаттуу чечимдерди кабыл алып, жакшы иштеп берди. Ал үчүн Чингиз Азаматовичке биз терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүзгө мына 110 000 добуш менен келгенбиз. Элибиздин алдында уят болбой, жоопкерчилик менен мамиле кылып жатабыз. Мен айттым, туура деген боло береби? Мына чакырып атасыңар, регламентти карап иштебейлиби? Мыйзам чегинде иштебейлиби деп. Регламентте комитеттин төрагасынын милдеттерин карасаңар эмне деп турат? Документтерге кол коет деп атат. Чингиз Азаматович, мен да катышкам ошол күнү. Биринчи парламенттик угу деп келгенбиз. Бир кезде комитеттин отуруму дедиңиз. Анда комитеттин отуруму документтер жок болсо, эмне үчүн аны күн тартибине алдыңыз? Албай койбойт белеңиз. Комитетти жаап салып кетип калбайт белеңиз. Бул кемпироват үчүн эмес, бул комитеттин ичиндеги болгон бузуулар үчүн сизге добуш берип атабыз биз. Болуптур. Комитеттин чечимин кабыл алгандан кийин аягында сиз кол койгонго мажбурсуз. Сиз туура каршы добуш берсиңиз да мүмкүн, макул дешиңиз да мүмкүн, но комитеттин чечимин башка депутаттарды сыйлаңыз да сиз. Мен сизди урматтайм, сыйлайм, тааныйм. Жок, бул жолу сиз ката кетирдиңиз.
Бул саясий ката. Мойнуңузга алыңыз. Өз арызыңыз менен кетсеңиз болмок, ушунча депутаттын баарын чатак кылбай. Чыңгыз Айдарбековду эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын кызмат ордунан чакыртып алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому сиздерде таратылып берилди, мониторлордо илинип турат. Мен ушул токтомдун долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 43, каршы 16, бар 59 токтом долбоору өттү, чакыртылып алынды. Үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Акыркы учурда эбегейсиз ортокмокко кабылгандардын көбөйгөнү баарыбызга маалым. Андыктан мындай көрүштү кыскартууга багытталууда. Мыйзам долбоорундагы өзгөртүүлөр максаты, келечектеги натыйжасы тууралуу демилгечи депутат Динара Ашимова менен болгон маекти сиздерге сунуштайбыз. Саламатсызбы, Динара Ашимовна, сиз ушул зордук, зомбулук боюнча аларды алдын алуу деги аял затынын гендердик укуктарын теңдөө, сактоо боюнча дайыма байма-бай маселени көтөрүп келесиз. Ошондой эле үй бүлөдө тынчтык болуш керек, ыйманды сактоо менен бирге үй бүлөнүн очогу бекемделиш керек деген. Азыр сиз ошо бир мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыктыңыз. Айтып кетсеңиз, бул мыйзам долбоору эгерде жүзөгө ашып калса кандай натыйжа бере алат жана максаты эмнени көздөйт? Негизи эле акыркы убакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, коомчулугубузда да чоң резонанс болуп атат. Ушул зомбулук өтө эле көбөйүп кетти, үй бүлөлүк зомбулук өтө көбөйүп кетти. Кичинекей жаш балдарга жасалган зомбулуктар да көбөйүп кетти. Ошондуктан жанагы мен карап чыксам бүт эле мыйзамдарыбыз бар негизинен, бирок алар иштебейт экен да. Анан иштебегенде эмнени кылыш керек? Ал ошол бир мыйзам экинчи мыйзамга айкалышып, анан кийин турмушка айкалышып туруп иштей турган бир структура түзүш керек да. Ошондуктан жай менен мен иштедим, катуу иштедик, бир нече кодекстерге, бир нече мыйзамдарга ушу толуктоолор жана өзгөртүүлөрдү киргиздик. Эми азыр ушул 25-синде Ошко кетип атабыз. Баткен Жалалатты кошуп түшүндүрөбүз коомчулукка, анан кийин келип туруп көлгө барабыз, нарынга барабыз, анан Талас жергесине барабыз. Эмне себептен? Биринчиден биз азыркы киргизип аткан мен ушул сунуштап аткан бул өзгөрүүлөрдү биринчиден коомчулук түшүнүш керек да. Бул кандай? Мисалы, биз жаңы принцип киргизип атабыз. Баягы орустар айткандай, кто пьет, тот уходит из дома деген. Бул эмне? Баягы бизде ордер берет да аял кишиге, ушундай зомбулук болгон учурларда ошо арыздарына карап туруп охранный ордер деп коебуз. Ошону бергенде биз ордерге жазылат дагы. Негизи ошо ички иштер министрлигинин кызматкерлери барганда кандай болгон учурда дагы биринчи ошол зомбулук кылган, көбүнчө эми атасы болуп атпайбы зомбулук кылган, ошол адамды үйдөн чыгарат. Үйдөн чыгарып, ушул арыз боюнча текшерүү, териштирүү бүткүчөйүн аял киши, бала чакасы үйүнөн кетпеш керек деп атабыз да. Биз бул эми үй бар учурунда же квартирасы бар учурунда ушундай аял киши көчөдө калбасын деген ушул максат менен. Экинчи максат үй бүлөнү сактап калуу. Себеби аял киши балдарын ээрчитип алып, энесинкине барып, же кризисный центрлерге барып, же ушундай досунукуна барып калганда, ал ошол биринчи кадам үй бүлө бузулаарына. Экинчиден, азыр билесиздер, көп учурда зомбулук өтө катуу болгондо, аял кишиге жаракаттар келтирилгенде, милиция кызматкерлери ошол зомбулук көрсөткөн адамды ошол учурда камакка ала албайт. Азыркы мыйзамдар боюнча, кодекстер боюнча, себеби биринчи медициналык экспертизаны дайындаш керек, анын жыйынтыгы менен гана анан чечим кабыл алат тергөөчү. Ага чейин зомбулук кылган дагы жана жабыркаган дагы адам бир үйдө жашаш керек. Ошондо кандай ситуация болот? Ошодон кайрадан күчөп милицияга кайрылып турсуң деп, баягындай кайрадан жаман жыйынтыкка келип калып атабыз да. Ошондуктан азыр мен сунуштап жаткан өзгөрүүлөр боюнча, эгерде чын эле аял кишиге ден соолугуна зыян учуратып аткан болсо,
экспертизаны дайындоо менен бирге тиги зомбулук кылган адам камакка алынат. Анын өзүнүн бар да мөөнөттөрү. Ал баягы УПКда каралган мөөнөттөр бар. Анан кийин ошол эле учурда баягы биз түшүнүшүбүз керек, зомбулук жасаган адам ал дагы өзү психологиялык жактан туруктуу эмес, жабыркаган адам ал дагы. Анан башка өлкөлөрдө, алдыңкы өлкөлөрдө көптөн бери ушу коррекционный деп коет да, коррекция кыла турган программалар болот. Биз ошону киргизип атабыз, себеби мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө ошо кийин үй бүлөнү сактап калыш үчүн жабыркаган адам дагы жана зомбулук көрсөткөн адам дагы булар психологиялык коррекциядан өтүш керек да. Анан бизде эми мамлекетибизде бюджеттик акчалар аз, каражаттар, ошондуктан биз азыр бөлүп атабыз. Эгерде кылмыш иши козголгон болсо, анда баягы эки тараптын негизи жарашуусунун эң бир чоң ошол условиясы бул ошо зомбулук көрсөткөн күйөөсү же атасы же кошо жашап жүргөн адамы ал сөзсүз түрдө коррекциялык программа өтүш керек да. Өтүп ал ошол кандай учурда кандай болбосун дагы ошо зомбулук жолу менен эмес, сүйлөшүү жолу менен конфликттерди чечкенге үйрөнүш керек. Ошондо гана кылмыш иши баягы эки тарап жарашканында ошол токтотулууга жатат деп киргизип атабыз. Анан кийин көп учурда коркутуп баягы тосмо арыз алып алышат. Ага да өзгөрүү киргизип атабыз. Тосмо арыз алынгандан кийин сөзсүз түрдө экөөнү кайрадан бетме-бет кылып, очная ставка кылып туруп, кайра допрос кылып, анан кийин тергөөчү ошо өзү ынанганда анан кийин ишти кыскартыш керек деп атабыз. Анан көп учурда иштер козголбойт, баягы бир аз уруш болуп, зомбулуктун баягы башы деп коелук, ошондой болгондо биз көп учурда эч кандай деле баягындай коомчулук деле эч кандай мамлекет деле эч кандай чара көрбөйт. Анан көбөйүп кете берет да. Улам ал зомбулуктун өзүнүн ушу жаратылышы ушундай да. Биринчи аздан башталат, анан кийин өлтүрүүгө чейин жетип калат баягы жылдар өткөн сайын. Ошондуктан биз бир гана жабыркаган адам арыз менен кайрылбастан, көрүп калган адам, баласы же болбосо кошунасы арыз менен кайрылууга укуктуу деп биз ошондой киргизип атабыз. Ошол эле учурда эгерде зомбулук болгон болсо, адам коррекциялык программаны өзү төлөп өтүш керек. Өзүн төлөгөнгө акчасы жок болсо, анда коомдук иштерди аткарып, анан кийин мамлекет төлөп берет коррекциялык программаны деп атабыз да. Бул баягы мен Германияга барып карап келдим. Тартип жагынан бул ошентип баягы жаңы көбүнчө турмуш курушканда ушундай бир жаман окуялар болгондо алдын алганга жакшы экен да. Баягы адам ал жолго түшпөш керек дегенди түшүнүш керек экен да. Коомчулукта катуу реакция кылат, жана мамлекет дагы катуу реакция кылат дегенге. Анан кийин эми бул жаатта дагы иштеш керек, көп иштеш керек. Себеби аялдар кризистик центрлерге түшүп калган көп учурлар бар да биздечи. Азыркы кризистик центрлер дагы аял кишини баягы жууп тарап 5-10 күн кармап, колунан келишинче эме кылып, анан кайрадан эле ошол эле чөйрөгө жөнөтүп атышат да. Анан ошондой болбош үчүн биз ошол кризистик центрлерге аял кандай учурда түшөт, мамлекет кандай чараларды колдонуш керек, ошол аял кризистик центрге түшкөндө балдары каяка барат, мектебинен которуп ошол кошо энеси менен кетиш керекпи, ошонун баардыгын азырда талкуулайбыз. Мынакей мен коомдук эмеге алып чыктым талкууга, жана дагы эксперттер менен, дагы коомчулук менен талкуулап, дагы ушундай кошумчалар болсо биз дагы кошобуз. Бирок негизи мен ушул мыйзам жазышым керек деп чечкеним себеби биз ушул системанын баардыгын иштете турган кылышыбыз керек болуп атат да. Өзүбүздүн менталитетти эске алып, ушу Кыргызстанда менталитет, өзүбүздүн эми каражаттардын аздыгына карабастан биз жол табышыбыз керек. Кечиресиз, сөзүңүзгө аралчы, мына сиз менталитет деп айтып калбадыңызбы? Бул мыйзам долбоорунун негизи максаты жакшы экен, бирок менталитет боюнча
сиздин мыйзам долбоорунда окуп чыктым. Анда 62% токмок жеген, ур токмокко кабылган аял заты кайрылбайт дейт, эч жака коркот, уялат, элемне дейт деп. Бул жагын кандай көзөмөлгө аласыздар? Ошо кайрылбаганда көп учурда биз ошон үчүн буну публичный деп коет да. Публичный баягы кылмыштар бир гана өзү кайрылса ачылышы мүмкүн. Азыр ошондой. Азыр биз ал бир гана ошо жабыркаган адам эмес, анын эжесиби, сиңдисиби, доосубу, баласыбы, кошунасыбы кайрылыш керек. Анан баягы коомчулук ошондой мамиле кылып калгандан кийин ал аялга да жеңил болот бир четинен, экинчиден зомбулук кылыштан дагы чочулап калат да. Анан негизи баягы үйүнөн кетиш керек экен деген мен ушул чоң үмүтүм болуп атат. Биздин кыргыз мырзалар негизи намыскөй келет. Анан аялым катуураак уруп согуп койсом милиция келип үйдөн чыгарып коет, турбайбы, уят болуп турбайбы деп да бир токтото турган профилактикалык көбүрөөк эмеси болот деп ойлоп атам. Мен ушундай таасири болот деп ойлоп атамын. Анан негизи ошонун баарын түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек да. Ошо силердин дагы чоң жардамыңар тиет деп ойлоп атамын. Ошо силердин ошо негизи журналисттердин жардамы керек да. Буну ошо түшүндүрүп, азыр биз чоң медиа дагы программа кылып атабыз. Может роликтерди эме кылыпчы, баягы үйдөн кетиш керек биринчиден эркек. Анан экинчиден баягы балага кандай таасир болот, ата энеси урушуп атат. Ошону дагы биз карап, биз баягы балага совсем көңүл бурбай атабыз да. Экөө урушуп атат, анан баланы да коррекциядан өткөзүш керек. Ал бала эртең баягы коомчулукка билинип калат, ал дагы окуусу начарлайт, кийин ал дагы зомбулукка жакын болуп чоңоюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биз ошо өсүп келаткан балдарыбызды дагы ойлошубуз керек. Ошого мен эми аракет кылдым. Ушунун баарын камтыганга айткандай баягы өмүндө мен жетише албайдырмын, бирок ошол немеде сайтта илинип турат, окусаңыздар көп жаңы нерселерди киргизип атабыз. Негизи ушунун баардыгы иштеп кете турган болсо, биринчиден бул ошол коомдон, биздин коомдон көп эме болот да, көз каранды коомубуздун мамилесинен. Анан экинчиден чын эле ушул мамлекеттик органдардын иштесинен. Мисалы, азырда биз киргиздик кандай опрос болуш керек депчи. Кээ бир учурда жаңы участковый болуп келди жаш бала. Эч нерсени көрө элек, өзү үйлөнө элек бала, вызов ошо баягы үй бүлөлүк зомбулук тополоң болуп атат деп барганда ал эмне деп суроо беришин деле билбейт экен да. Тажрыйбасында жок. Анан кийин ошондуктан биз азыр атайын киргиздик. Буну эми баягы милиция менен кошуп туруп, бирок биз кодекске киргизип койдук. Сөзсүз түрдө милицияда инструкциялар болуш керек. Кайсы суроону бергенде кимге кандай суроо бериш керек, ошондон анан кийин ошол баардык сүрөттөмөсү чыгыш керек да. Бул жерде зомбулукпу же жөн эле ушуп кетсе деле кээ бир учурда сен зомбулук деп баягы эркек кишини алып барып жанагындай кылып камай берген, ал дагы туура эмес болуп калат да. Ал дагы негизи үй бүлөгө зыяны тиет да. Ошондой болбош үчүн баягы биз негизи дүйнөдөгү практиканы азыр алып атабыз. Көп өлкөлөрдө, Турцияда, Германияда ушундай практикалар бар экен. 10-12 суроо бар экен, бергенде эле ошонун жообу менен эле чыгат экен да. Бул зомбулукпу, бул көп кайталанып аткан зомбулукпу же биринчи жолу болуп да билинип калат экен да. Анан ошого жараша чара көрөт. Ошол биринчи чыккан, ошо барган участковыйлар туура кабыл алыш керек болуп атат да ситуацияны. Себеби энди көп аялдар баягы айтканда баягы көп учурда эле баягы эркектерди түшүнгөн болуп, анан кийин эми сен түшүнөсүң го, эми бул менин аялым, азыр жарашып алабыз деп анан кетип калышат экен дагы, аялды коркунучтуу ситуацияда калтырып коюшат экен да. Анан кийин ошентип келип анан катуу жазага тартылып калып атат. Эркектерибиз дагы, аял киши дагы көп ушундай зыян тартып калып атат. Ошого жеткизбеш үчүн бир гана биз ушул мыйзамды жана жоопкерчиликти күчөткөнүбүз жетишпейт. Бул жерде ушундай профилактикалык көп биз чараларды колдонушубуз керек. Ошону мен аракет кылдым. Негизи эми ушу менин акылым, тажрыйбам жетишинче. Анан мен ойлойм, азыр дагы ушул көп сунуштар түшөт болуш керек. Аларды карап дагы толуктайбыз го деп ойлоп атам.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бул көрсөтүү Жогорку Кеңештин аппаратынын жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, аны сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Эфир аркылуу жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.